Саламатсыңарбы? Биз ушул Исса Машаяктын санжырасындагы 5 аял жөнүндө айтып келгенбиз. Мен бүгүн ушу Версавия жөнүндө сүйлөшкүм келет. Дөөттөн Сулайман төрөлгөн Сулаймандын энеси мурун Уридин аялы болчу деп жазылып турат. Эгерде биз ыйык китепти карап көрсөк, ушунчалык жүрөгү менен кызмат кылган бир дагы адам жок дөөттөй болгон. Ал Кудай Теңир менен кошо ал мал кайтарчу. Эгерде биз Кудайдын сөзүн карап көрсөк, ал ушунчалык Кудайды сүйгөнү жөнүндө жазылып турат. Көптөгөн кыйынчылыктарды өткөн ал Кудай Теңир менен. Качан ал көптөгөн жолу алтын, күмүштөрдү чогулган Кудайга ибадаткана куруш үчүн. Ал качан ушундай жетишкенге ээ болгондо, дөөт деген ушундай күнөө кетирген Кудай Теңирдин алдында. Ал кечке маал ойгонгону, ал эртең менен туруш керек да негизи. А эмне үчүн ал кечке маал турган? Ал түн бою ичип жесе керек. Анан ал күндүз уктап алып, анан түнкүсүн турса керек. Элестетип көрсөңөр, ал канча чечилбеген иштер калган. Ал ушунчалык иштейин дейт, бирок мындай ою бир жерге келбейт да. Анан ал ушул үйүнүн үстүндөгү сарайга көтөрүлгөн. Ал кызды көргөн, ал абдан сулуу, келбеттүү эле. Адамдарда дагы машинадай ушундай токтото турган тормоз болуш керек. Билесиңерби? Ал деген айдоочу ал газга жана тормозго басыш керек, туура эмес жол менен баратканда. Адам деле дайым эле туура жол менен жүрө бербейт. Дөөттүн жүрөгү текеберленип калган. Анын каалоосу, анын жашоосун багыттап калган учур болчу. Ал кыздын сууга киринип жуунуп атканда ал абдан сулуу экенин көргөн. Ал кулдарына айткан. Ал ким экен дегенде алар айтышкан Уридин аялы деп ал. Билесиңерби? Биз ушу жашоодо жашаганда өтө көп азгырыктар бизге дуушар болот. Качан дөөт Уридин аялын көргөндө, алга бир ой туулганда аны менен чогуу бирге болгонго. Ооба, анда дагы башка нерсе пайда болуш керек эле. Качан машинаны айдаганда, башка жакка кетип баратканда тормоз бар да машинада. Эгерде мен туура эмес жол менен баратсам, менде күч болуш керек токтотконго дароо. Адамда ушу жаш жагынан эле өзү эркин жашагысы келет, каалаган нерсени кылып. Адам өзүнөн өстүрүш керек.
ушундай бир күнөө кылганда сөзсүз түрдө аварияга дуушар болорун, өлүп каларын. Ал аял ушунчалык сулуу болгон. Ал ушундай жаткысы келген да, ал аял менен бирге болгусу келген. Ал эгерде ушундай жашаса, ал сөзсүз түрдө күнөөгө дуушар болот. Эгерде мен өз оюмдун аркасынан кетсем, сөзсүз түрдө мен өлөмүн. Мен каргышка каламын. Эгерде менде ушундай нерсе көтөрүлсө, менин жан дүйнөмдө, ушундай адамда бир күч болуш керек да, ушул учурда да өзүн токтотуп кала турган. Кээ бир учурларда адамга көп акча керек болуп калат. Анан аларга жер жок болгондуктан аларда мындай каалоо болот да, урдап алганга, тоногонго. Бирок бардыгы эле андай нерсеге барбайт да, акча керек болуп калганда. Анан бардыгы эле тоноп же урдабайт. Аларда ушундай ой болот. Жок, эгерде мени кармап алса, сөзсүз түрдө мени отургузат түрмөгө. Ооба, менин аялым азыр больницада жатса, ага операцияга акча керек. Мага $10.000 керек. Бирок менде ал акча жок болгондуктан мен ал акчаны табышым керек, бирок билбейм каяктан табышты. Эгерде мен уурулукка барсам, анан мени кармабастыр ушу уурулукка барганда. Эгерде мени кармап алса, мен аялыма да жардам бере албаймын. Канча деген адамдар шайтандын азгыртына дуушар болот. Адамдарда ушундай ой туура эмес көтөрүлөт. Ооба, ойноштук кылган ойлор пайда болот. Эгерде мен күнөө кылсам, анан туура эмес нерселер болот. Аялым менен ажыраш керек. Балдарым эмне болот? Анан аялым башка эркекке таандык болобу? Ушундай нерсе адамды ушундай өзүн өзү көзөмөлдөгөнгө күч көтөрүлөт. Бирок адамдар жүрөгүндө эмне көтөрүлсө ошону кылат. Дөт менен Кудай теңир болгон. Кудай теңирди багыттаган дөттү. Ал качан өлкөдө кыйынчылык болгондо, ал Кудайга теңирге таянып туруп, анан жеңишке ээ болгон. Качан ал өзү каалагандай жашаган убакта, анын жашоосунда кыйынчылык келген. Ооба, ал астындагы иштегендин аялы болсо дагы алып келгиле ал аялды деген. Ооба, анын астында иштеген көптөгөн адамдар болгон. Бирөөсү келип, патша, сиз азыр эмне жөнүндө ойлоп атасыз? Сизде аялыңыз барбы? Сиз азыр азгырыкка дуушар болдуңуз. Эгерде сиз туура эмес кылып атасыз, анан кантип сиз Кудай алдында келесиз? Сиз мындай иш кылбашыңыз керек. Эгерде ушундай астында иштеген кулунун бирөөсү ушинтип айтса, кандай жакшы болмок? Анда дөт айтмак. Сен мага азыр эмне дедиң? Бул аялды чакырганга кереги жок да. Ооба, сен туура айтып атасың азыр. Мен ушул учурда туура эмес ойлоп турмун. Мен чоң күнөөгө батмак экенмин. Сен мени куткарып калдың. Мен ушу жөн эле өз оюмду айтыптырмын.
Мен сага ыраазымын. Сен мени ушундай чоң күнөөдөн сактап калганыңа. Мен падышага туура эмес келген ойду айтыптырмын. Мен Кудайга ишенген адамдай болуп айтпаптырмын сага. Мен сенин алдыңда ушундай уят болуп атам. Ушинтип айтыш керек болчу кулдарынын бири. Бирок билесиңерби, бийликтин астындагы адамдардын алдында дайым эле антип айтпайт. Падыша, ал аял абдан сулуу экен. Падыша эч нерсе болбойт. Сиз падышасыз го. Алып келелиби сизге? Ушундай нерсе көп кездешет. Биз билесиңерби эмне үчүн ыраазымын? Биз күнөөнү жеңе албаган адамдарбыз. Ким күнөөнү жеңе алат? Ким менин ушундай чексиз бузулган жүрөгүмдү бийлик алат? Биз күнөөнү жеңе албаган адамдарбыз. Ошон үчүн бизге Кудай Теңир ыйык рухту жардамчы кылып берген. Мен өз күчүм менен азгырыкты жеңе албасам дагы, Кудай Теңир мен ыйык рух менен ушул азгырыктарды жеңгенге мага күч берген. Кудай мени ыйык рух аркылуу өзүмдүн каалоомду майтарганга күч берет. Биз Иса Машаяктай жеткилең түрдө жашай албайбыз. Бирок биз ошо күнөөгө дуушар болгон учурда биз айкаштын, жыгаштын алдында райымга ээ болушубуз керек. Ооба, дөөт күнөө кетирди. Анын жашоосунда ушул учурдан баштап кыйынчылыктар пайда болгон. Эгерде анын күйөөсү билип калсачы, анан ушул аялдын күйөөсүн чакырып алган. Ал өзүнүн аялына барып, аял менен чогуу болушун каалаган. Бирок ал айткан, жок, азыр майдан таласында, азыр бардыгы талада жатса, башкаруучум дагы ошо талада болсо, мен кантип ичип жеп аялым менен бирге болом? Дөөт анан ал айтат, ушул Урийди өлтүргүлө деп. Ал ушул согуш учурунда өлүшүнө түрткү болот. Дөөт абдан чоң күнөө кылды Кудай Теңирдин алдында. Анан ошо Натан, Кудайдын пайгамбары дөөттүн үйүнө келген. Кудай Теңирдин сөзү менен ал дөөттү ашкерлеп баштаган. Ал ушунчалык кыйналып, ал мойнуна алат кылган күнөөсүн. Ооба, дүйнөдө көптөгөн адамдар күнөө кылат. Анан качан алар күнөө кылганда Кудайдан алысташат алар. Кудайдан алыстоо бул туура эле нерсе. Бирок Кудай Теңир бул нерсени каалабайт алыстаганда. Иса Машаяктын каны биздин жан дүйнөбүздү аппак каардай кылып тазалаган. Ооба, биз ар убакта Кудайдын алдында кайраттуулук менен келгенге ушундай мүмкүнчүлүк берген. Бизге кереги жок жакшы иштерди кылганга. Биз райым аркылуу биз батага ээ болуп атабыз. Дөөт ушундай кылып чечкен. Көптөгөн алар деген көптөгөн учурда күнөө кылып алып Кудайдан алыстагандан алысташат. Кудай Теңир каалаган эмес дөөттүн алыстаганын. Ошон үчүн ал пайгамбар Натанды жиберет дөөткө.
Ал дөөткө барат. Анан аны ашкерлейт. Дөөт айтат. Ооба, мен келе соолук кылдым, мен күнөө кетирдим сенин алдыңда. Анан ал деген ушу мойнуна алуу менен ал ушундай анан кайрадан ушу Натан аларды Кудай Теңир менен кайра байланыштырат. Ооба, Кудай Теңир сенин күнөөлөрүңдү кечирген. Сенин күнөөлөрүң кылган күнөөлөрүң кечирилди. Качан биз күнөө кетиргенде мурда биздин уят же болбосо кандайдыр бир ойлор жетектебеш керек биздин жашообузду. Кудай Теңир айтып атат, кереги жок бир нерселерди, жакшы иштерди кылганга. Биз айкаш жыгачты гана карашыбыз керек. Айкаш жыгач бул бизди далилдеп турат, биздин бардык күнөөлөрүбүз кечирилген жөнүндө. Биз Иса Машаяктын каны аркылуу ал бардык шарт берген Кудай менен бирге болушканга, бирге жашаганга. Биздин ойлорубуз Кудайдын сөзүнөн айырмаланып турат. Ооба, качан Кудайдын сөзү менен биздин жан дүйнөбүз алмашат, ооба, Кудайдын сөзү менен. Бирок ушул күнөө бизди көп учурда кыйнайт да, уят аркылуу ашкерелеп. Кудай Теңир мени жакшы көрбөйт, мен бул кылган күнөө үчүн деген дайыма ушундай ой келип турат. Биз экинчи Шамуэлди окуганда дөөт жөнүндө Натан ашкерлегенде ал дөөт өзүнүн мойнуна алат кылган күнөөсү жөнүндө. Кудай Теңир сенин күнөөлөрүңдү кечирген. Бирок сен бул кылган күнөөң үчүн жаза аласың. Сен ушул Уридин аялы аркылуу төрөгөн балаң өлөт деген. Кудай Теңир урганда ал баланы өлөт. Дөөт Кудай Теңирден ушундай жазалоо алган. Бирок ал бардык күнөөлөрүн дөөт кылган, ал кечирген. Ушул айкаш жыгачта ушул бардык кылган күнөөлөр суроо боюнча чечилген. Түбөлүк өмүрдө ушундай мурдагы азыркы жана болочок деген убакыт жок. Иса Машаяктын каны ушуга чейин ал жуулган деп жазылып турат күнөөлөрү дөөттүн. Эми Кудай Теңир дөөттүн күнөөлөрүн эстебейт деп турат. Ал кандай падыша болсо, ал ошондой падыша болуп Кудайга кызмат кылат. Ыйык китеп бизге ушул жөнүндө айтып атат. Сен айтпагыла, ушу менин күнөөм чоң же аз деп же болбосо сезген нерсеңерди. Кудай Теңирдин сөзү аркылуу биз руханий жашоону алып жүрүшүбүз керек жашообузда. Бизди уят дайыма ашкерлеп турат. Бирок алмашуу аркылуу Кудайдын сөзү менен. Ооба, ошол учурда дагы уят ашкерлейт. Бирок Иса Машаяктын каны аркылуу бизде күнөөлөрүбүз кечирилгендиктен, бирок уят дагы эле айтып тура берет кылган күнөөнү.
мен мыйзамсыздыктарын жууйм деп жазылып турат. Мен эми эстебейм деп жазылып турат. Көптөгөн адамдар өзүнүн руханий жашоосуна баа бергенде, алар ыйык китепти ачып туруп, алардын күнөөлөрү жуулганын же жуулбаганын, кечирилгенин карашпайт. Алар өзлөрүнүн уяты менен гана айтканды карап турат. Ооба, Кудай айтып атат, мен эми жуудум, эми эстебейм деп турат күнөөлөрүңдү. Бирок биздин уят кыйнап турат бизди. Эстетип турат биз кылган күнөөнү. Айтсаңар, биз өзүбүздүн уятыбызды угушубуз керекпи же Кудайдын сөзүн угушубуз керекпи? Жөн эле Кудайдын сөзүнө ишениш керек. Ооба, уят бизге дайым айтып турат, ооба, мен уялам кылган күнөөм үчүн. Бирок Кудайдын сөзү айтып атат, жуудум, тазаладым, эми эстебейм деп атат күнөөлөрүңдү. Анда биз руханий жашообузду биздин уятыбыз айта турган менен эмес, биз Кудайдын сөзү менен гана жашашыбыз керек. Кудайдын сөзү айтып атат, мен эстебейм эми деп. Мен жуудум деп атат. Кудай айтып атат, сен адилетсиң деп. Ооба, мени уят ашкерлеп турса дагы, эстетип турса дагы, ал жуулду деп атат Кудай Теңир сөз аркылуу. Иса Машаяктын каны аркылуу биз кайраттуулук менен Кудайдын алдында келе алабыз. Бир дагы адам жок күнөө кылбай койбогон, дайыма кылат. Ооба, эгерде биз уятыбыз айтып аткан нерсени уксак, анда биз күнөөдөн бошоно албайбыз. Биздин Кудай менен биздин ортобузда дайыма дубал болуп турат. Биз караңгыда жашаганга туура келет. Эмне үчүн Батшеба ушул Иса Машаяктын санжырасында бар? Анткени ооба, алардын байланышы дөөт менен ооба ыплас болчу. Батшеба аркылуу дөөт абдан чоң күнөөгө баткан. Ал жөн эле жатпастан ал күйөөсүн да өлтүргөн. Андай болбош керек эле, бирок дөөт ошону кылган, ал ушул күнөөнү. Эгерде ал ушул күнөөнү дагы Кудай Теңир тазаласа, ал адамда эч кандай кемчилик жок болот. Кандай күнөө гана кетирбегиле, маанисиз. Көптөгөн миңдеген адамдар элестетсеңер, ошолор күнөөдө жашаса. Эгерде алар Иса Машаяктын каны аркылуу келсе, Иса Машаяк аркылуу күнөөлөрүнөн арылса, тазаланса, андай адам дагы кайраттуулук менен Кудайдын алдына келе алат. 5 аял Иса Машаяктын санжырасында болгон, алар өтө маанилүү. Тамар деген аял, ал өзүнүн оюнан аттап, ал Кудайдын эркин аткарган. Ал өзүнүн оюнан сырткары чыгып, ал кайнатасы менен болуу өтө уят иш болчу. Бирок Кудайдын ишин аткарыш үчүн ал өзүнүн оюнан сырткары чыгып, Рахав сойку аял, ал Жерихонду таштап, ал Израиль менен байланышкан. Рут ал дагы Моавка таандык болгон аял болгон. Ал Бетлехемге келип, Кудай Теңир менен бириккен. Ооба, Батшеба дагы чоң күнөө кылган. Ооба, ошол учурда Иса Машаяк төрөлө элек болчу. Бирок ырайым аркылуу ал күнөөсүнөн тазаланган, жуулган.
анда эч кандай кемчиликсиз жок. Качан биз өзүбүздөн өзүбүз бошонгондо, качан биз Иса Машаякка таандык болгондо, эгерде биз сөз алсак, Иса Машаяктын айкаш жыгачы анын каны аркылуу биз эч кандай күнөө кылбагандай болуп тура алабыз. Ал бизди таза кылды. Бизди эч кемчиликсиз Кудай алдында туруш үчүн. Ооба, көп адамдар айтат, Иса Машаяк менин күнөөмдү тазалаган деп. Бирок көптөгөн адамдар жан дүйнөсүндө күнөө үчүн кыйналышат. Бирок Иса Машаяк мындай кылбайт. Ал жеткилең түрдө бизди тазалаган. Кандай гана күнөө болбосун силерде. Силерде Кудайдын алдында кайраттуулук менен келгенге, уятты карабастан, ал жеткилең түрдө бизди тазалаган. Ал айтып атат, мен эми эстебейм күнөөлөрүңдү. Эми сен менде эркин болушуң керек. Сенде эч кандай кемчилик жок Кудай алдына келгенге. Эгерде силер ушуну ишеним менен кабыл алсаңар, Кудайдын сөзүн, эгерде силер чындан ишенсеңер Кудай силерди тазалаганын, силер түбөлүк өмүргө ээ болгон адамдар болосуңар. Иса Машаяктын каны аркылуу. Уяттын аркасынан кетпегиле. Сулуу сөз аркылуу түбөлүк өмүргө ээ болгула, жакшы калгыла. Жолукканга чейин.